Bismillahirrahmanirrahim. Алғаш Аллах Таалаға мақтауларды айтып, пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссаламға салам салаваттар жолдайбыз. Құдайға көп шүгірлер келтірелі. Тағдырыбызға ушундай жыргалчылык заманды Аллах Таала жазып қойғаныға. Алхамдулиллах аля кулли хал дешибиз керек. Ушул акыбалыбызга Құдайға шүгүр дешибиз керек. Азыр эле келатып бир интернеттен bir videonu көрүп калдым. Эң байыган адам şu машинеде да жүргүсү келбей, самолет алсам деп калат экен. Эч бир шүгүр кылбайт экен. Анан машинеси жок адам, пияда жүргөн адам. Şu канада şu менде машинем болгондо дейт экен. Пияда жүргөн адам велосипедчен адамга суктанат экен. Менде şu жоқ дегенде велосипед болгондо дагы пияда жүрбөйт эдем депчи. Ал эми ооруп жаткан адам, баса албай калган адам. Канада мен велосипедтин машинем жок болсо дагы şu эки путум басканда деп шунчалык арман кылат экен. Ал эми башы иштебеген жиндилер, акылы жоктор Канада şu алардын дагы акылы болуп, хотя бы ушул ооруп жатса дагы акылы жайда болуп, жешини, ичишини, башкасына айтып тургандай деп ошолор дагы арман кылат экен. Негизи ушул акыбалыбызга шүгүр дешибиз керек. Азыр Кудайга шүгүр, ден соолугубуз жакшы, басып жүрөбүз, үйлөрүбүз бар, жылуу кийим кече бар, машинеси барларда машина бар. Алла Таала бизге немени берип койгон болсо, ошого шүгүр келтиришибиз керек. Мына ошондо бактылуу болот экенбиз. Анан эле şu менде болсо, мындай болсом, байсам дерсек, онун на шүгүр болуп, бактылуу боло албайт экенбиз. Ар дайым жүрөктөн эмне болот экен? Şu дагынан көбөйсө дей берип, бактылуу боло албайт экенбиз. Ошо өзүбүздө бар нерсеге Кудайга шүгүр дешибиз керек. Алла Таала ар бирибизге адам туулушу менен ырыскысы менен төрөлөт. Эч качан мындай карап туруп, башка адам сал байыраак, башка адам сал түзүгүрөөк болсо, менин ырыскымды ага дагы берип коёду деп ойлобош керек. Бизди Алла Таала ушинтип жаратты, ушундай. Ырыскыбызды ушинтип жазып койгон. Башкага сал көбүрөөк берип койду, бирок бардыгы сыноо эле. Эртең бардыгы баары бир жооп берет. Эми мусулманчылыкта ана жаштарга кичине насаатыбыз илим алыш керек. Илим, билим алыш керек. Окуп үйрөнүш керек. Кур'анда дагы эң биринчи түшкөн аят эмне деп түшкөн? Икра, оку деп түшкөн. Оку, билим ал. Пайгамбарыбыз дагы өзүнүн насааттарында хадисте илим алгыла дейт. Ошончу сөз бар. Илим алыш şu бешиктен о кабырга чейин. Окуй бериш керек, үйрөнүш керек, билиш керек. Эми илим жалпысынан экиге бөлүнөт экен, илим. Биринчиси этикат илими. Акыйда илими деп коет. Ал ар бирибизге фарз. Ар бир адам ошол илимди алыш керек. Ал этикат деген эмне? Аллах Тааланы таануу. Ар бирибиз таанышыбыз керек. Аллах Тааланы, пайгамбарларды билип, периштелерди, Аллах Тааладан түшүрүлгөн китептерди билип, таанып, окуп, ыйман келтирип, кыяматка ишенип, өлгөндөн кийин кайра эртең кыяматта тирилишибиз, ага дагы ишенип, тагдырга дагы ишенип. Мына ушул жалпы 7 ыйман келтирүү ыймандын шарттары бул этикат илими, акыйда илими. Буну ар бирибиз билишибиз керек. Аллах Тааланы, пайгамбарды ар бирибиз таанышыбыз керек. Жаш балдарга жаштыктан үйрөтүшүбүз керек. Сени менен бизди Алла Таала жаратты. Алла Таала бизге ырыскы берет. Алла Таала силер менен бизге тагдырыбызга жазып койгон. Өмүр берет, өлүм берет. Бардыгыга ушул этикат илимини үйрөтүшүбүз керек. Ал эми экинчи илим, калган бардык илимдер экинчи илимге кирет.
Бирок бир гана пайдалуулары. Кээ бир пайдасыз илимдер бар. Аны окуп үйрөнгөнүң менен эч кимге пайдасы жок. Андай илим керек эмес. Ал эми андан сырткары илимдер кандай гана илим болбосун, адам затыга пайдалуу илим болсо, муну ошол бир айылдан же болсо бир шаардан бирөө экөө ошол илимден алган болсо, бардыгыга жетиштүү болот. Мисалы доктурду ала турган болсок, бардыгы доктурлукка окуп алса, анда калгандар эмне иш кылат деген маселе. Же болбосо жөн эле дуа кылабызбы, намаз окуйбузбу, даарат алабызбы? Кандай гана бир жакшылык, сооптуу ишти кылбайлы, сөзсүз түрдө Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн. Кудай ыраазы болсо болду. Адамдар көрбөсө дагы, билбесе дагы деш керек. Ал эми экинчиси, Пайгамбар алейхиссалам кантип үйрөткөн бизге. Пайгамбар үйрөткөндөй аткарышыбыз керек. Биз өзүбүз оюбуздан токуп алып туруп эле каалагандай ибадат, каалагандай даарат, намаз, дуа окусак болбойт, жарабайт. Ошон үчүн китептерде Пайгамбарыбыз алейхиссалам кантип үйрөткөн амалдар бардыгы бар. Ошон үчүн ушул эки шартты жаттап алыңыздар, билип алыңыздар. Ар бир кылган жакшылыгыбызда Кудайдын ыраазычылыгы үчүн. Анан кийин бул жакшылык амалдарыбыз Пайгамбарыбыз кантип кылган экен? Намаз окусак кантип окуган, даарат алсак кантип, бирөөгө жардам берсек кантип, дуа кылганда кантип Алла Тааладан сураган экен? Ар бир нерсени Пайгамбарыбыз, пайгамбарлар негизи адамдар менен Аллах Тааланын ортосундагы элчи. Алла Таала кантип буйруган болсо, пайгамбарлар элдерге мына ошону үйрөткөн. Ошон үчүн мына жаштарга көбүрөөк көңүл буруңуздар. Анан кийин биз өткөндө бир жумадан ашып калды. Бишкекке барып, кичине окуу тренингтерге катышып келдик. Ал жерде дагы негизи көпчүлүк менен иштеш боюнча үйрөттү. Мисалы, бул жерде көбүнчө энелер дагы кимдер менен иштешет. Мисалы, бирөө бир ишканада иштеши мүмкүн, бирөө мугалим болушу мүмкүн, бирөө бир жерде башчы болушу мүмкүн, бирөө үйдө 5-6 баланы тарбиялашы мүмкүн. Мына ушул тарбияда деп атат. Сөзсүз түрдө ар бириге көңүл бурсун деп атат. Ар бир балага, же болбосо коллегалар болсо, коллектив болсо, коллективде ар бириге көңүл буруп, бир нерсени айтканда дагы ар бириге көңүл буруп карап, ошондой эле балдарга дагы бир сабак өтүп калса, лекция окуп калса, бир жомок окуп берсе, ошонун арасында кызыктырып, кичине оюн менен, ошол эле арасында суроо жооп менен, мисалы кээде өзүң эле сүйлөй берсең, зээригиштүү болуп калат. Аркадагылар уктап калышы мүмкүн, балдар зээригип, ойноп чийип кетип калышы мүмкүн. Кээде сабак өткөндө жомок айтып бергенде, түшүндүңбү, эмне болот экен деп туруп, кайра алардан сурап койсок арасынан. Мына ошондо алар кызыгуу пайда болот экен. Анан кийин эч качан урбагыла дейт. Жазалоо бар исламда. Бирок ошол немесиге жараша. Же болбосо гайра мубаррих деп коет. Өтө катуу эмес, жеңил жазалоолор бар. Анан кийин балдарды кээде жумшаган убакытта убакыт берип коюш керек экен. Балдарга. Мисалы, мына идишти жуушуп кой кызым. Сага 5 минут убакыт. 5 минуттан кийин жууп бүтсөң, анан кийин ойнойсуң. Же болбосо балдарга, сен мына тапшырмаңды кылып кой, сага 10 минут убакыт. 10 минуттан кийин анан кийин эшикке чыгып ойнойсуң. Балдарга убакыт бөлүп коюш керек экен. Мына ошондо анан кийин ошол убакытка карап так болушту үйрөнөт экен балдар дагы. Ошондой эле азыркы замандагы эң азгырык телефон болууда. Ушул телефонду этият кылыңыздар. Мына жаш балдарга негизи мектепти бүткөнгө чейин телефон запрещен категорически. Мүмкүн эмес экен. Зыяны өтө көп. Бул эми кээде алаксытыш үчүн, же болбосо убакытта биз өзүбүз ишти бүтүрүп алыш үчүн булар тополон кылбаш үчүн берип кое берет экен, биз кутулабыз деп. Бирок ошол чоң зыянга алып келет экен. Телефонду дагы бербеңиздер. Же болбосо берсеңиздер дагы бир күндө 5 мүнөткө уруксат экен, 5 мүнөт.
Балдар түшүндүңөрбү? Bir күндө 5 минут. Болду, убакытка карап берет. 5 минут көргүлө, болду. Кээде ата-энелерден неге бердиңиз десе, биз балдарыбызды билип турушубуз керек. Мектепке жеттиби, мектептен кайттыбы, биз чалып турабыз дейт экен кээ бир ата-энелерчи. Ата-энелерге айтсаң эле сразу айтат экен, биз балдарыбыз билип турушубуз керек. Мектепке жеттиби, кайттыбы. Жок, ошол ата-энечи bir күн телефонду берип койгон болсо, ал жеттиби, кайттыбы деп туруп кимге чалат? Ал жөн эле өзүбүздү алдаган баана экен. Мына ошон үчүн барып келип жүргөн жолу барып келип жүрө берет. Мына ошон үчүн эң чоң зыян бул телефон менен телефон ичине кирип, акылдын өсүүү дагы токтоп калат экен. Ден соолукка дагы зыян, мээге дагы, көзгө дагы зыян. Түшүндүңөрбү? Мына ошон үчүн bir күндө 5 мүнөткө телефонду алып, мультфильм же болбосо башка керектүү маалыматтарды көрсөңөр болот. Бирок андан сырткары жаш балдарга телефон бербеңиздер. Ой, азыр алып тура бергиле, анан кол коюп бүтөт. Кеч калгандар алып тура бергиле, азыр кол коюп бересиң. Алдыға баракан. Ана балаға бер. Ким калды? Ба. Ким калды дагы? Кегиле тезирээк. Az акырда кол коюп беребиз, кана? Ким калды дагы? Келгиле, тез. Kim kaldı? Kırgızistan kelgenlerge keleriz. Ne gördün? Aşık olsa Kadamcay'dan veririz. Kadamcay'dan Narak'tan kelgenler kelerinizler. Az öz körü tazı min sam hiç derse boyu kaldı. Az aşık olsa Kadamcay'dan veririz. Hayırdan? Kadamcay mı? Hayırdan? Kadamcay mı? 100 somdan verelim Kadamcay. Kadamcay kilo veriyor 100 somdan. Vah. Daha kim kaldı? Keler, Kadamcayam keler. Baldarımızdan sizlerden bilimdi, kaydımdı, жақсынақай балдардан болсын, барлығы жақсы ұзын өмір, ұлы рызқы берсін, бақыттылы болсындар, ата-енесі шулардың жақсы күндерін көрсіндер, өтіп кеткендері шаяқтан көре берсін. Барлығы сынт болайды, şu балдарды үйлеп, жайлап, қыздарымызды беріп, жақсы күндерді көрейдің. Дайыма жақсы ынтымақ болышып, мемлекетке қызмат қылған илімге, сілерге ошо қары болып, biz оқшағандарды шақырып, хажыға умраға апарсындар, шулардан жақсы күндерді күтейін. Бақыттылы болсындар, барлығы. Dur, hoş geldin. Rahmat. Rahmat.